Рахмат. Кийинки сөз Маткеримов Айбек Тураталиевичке берилет. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу Жеңиш Нурбек. Менин суроом сизге. Мына Айыл банкка улуттук банк көзөмөлдөө укугу барбы? Улуттук банктын айылдык банкты көзөмөлдөөгө. Ооба. Биз жалпы эле бүт коммерциялык банктарды көзөмөлдөп турабыз. Көзөмөлдөөгө укугуңуз болсо, мына мен сизге бир суроо берип кетейин. Базар баркы наркы 2 миллиондон ашык турган турак үйдө 200 сом кредит үчүн сатыкка койгону туурабы, туура эмеспи? 200 миң сомду атасызбы? Ооба. Эми бул ар бир случайды дыкат карап чыгыш керек азыр. Мындай Жок, эми мыйзамда кандай жазылган? Дыкат караганда кайсы убакытта ошол 200 миң сом карыз үчүн сатыкка койгонго кайсы убакытта укук берилет? Кардар өзүнүн жана милдеттенмелерин аткара албаган учурда банк менен макулдашып, келишимге келгенде ошол 200 миң карызы бар экен, үйдү сатыкка коюп коюптур. Бул жеке жанагы мамиледен байланыштуу болуптур да. Бул туурабы, туура эмеспи? Эми азыр юридика жактан мен айта албайм да, ошол келишимин карап көрүш керек, бүт башка детальдерин карап көрүш керек. Ошо эме берсеңиздер, кичине көбүрөөк маалыматтар бизде. Келишим ошол төлөнүп келейтат. Бүгүнкү күндө 200 миң карызы бар. Мына бөлүп төрөйм деген обязательствосу бар. Бирок ага карабастан үйдү сатыкка коюп коюптур. Бирок мен билгенден ал жерде четко жазылган. Мынанча сом карызынан ашып кеткенде баалап туруп коет. Урматтуу Айбек Тураталиевич, ушул маселени биз карап көрбөйлүкпү дыкат? Ошо бир кичине көбүрөөк маалымат берип койсоңуз, биз иштеп чыгалык ошонун үстүнөн. Эми маалыматты берип эле атабыз, эч кандай жыйынтык болбой атат. Ошол эле кредит маселеси боюнча да бир нече жолу айттык, эч кандай жыйынтык болгон жок. Давайте мындай өзүңүздөр көзөмөлдөңүздөр. Мына Айыл банк боюнча мен айттымбы? Издеңиздер, мындай болгон экен деп. Ошо Жалал Абад областтык айыл банкыны текшериңиздер. Кандай болуп атат деп. Кайра бизге обязательство коюп атасыздар. Андан кийинки бир мына бул жашоо биз ойлогондой болбойт экен. Кээ бирки адамдар мына кредиттерди алып алып, ошол кредитти төлөө үчүн кирешет тепкан адамдар кайтыш болуп кеткен учурда ошол үй бүлөгө кандай жеңилдиктер каралган? Мыйзам боюнча. Болот да мындай фактылар дагы болуп калат. Урматтуу Айбек Тураталиевич, сиз айтып аткан ошондой көйгөйлөр бар. Биз да ошол биз кабардарбыз ал көйгөйлөр боюнча. Өкмөт менен биргелешип иш жүргүзүшүбүз керек силер менен чогуу. Мындай бир кандай жеңилдиктер болсо, ал ар бир случайда дыкат карап чыгыш керек. Мен айтып жаткан случай бир баягы 5 балалуу эненин окуясы да. Балдары бүт жаш экен, азыр төлөй албай кичине отсрочка бергиле десе дагы болбостон алардан үйдөн чык деп атыптыр. Ушуларга көңүл буруп койсоңуздар. Андан кийин мына доллар түшкөнү менен баалар арзандап айтат да. Бул менин жеке пикирим, балким туура эместир. Мен ойлоп атам, бул долларды эптеп бүгүн биз мындай искусственно эле түшүрүп кармап турабызбы депчи. Себеби дүйнөлүк мемеде баркыбыз болгондо баалар сөзсүз түшүш керек эле. Силер да навязывать этсеңер керек эле түшүргүлө бааны деп. Урматтуу Айбек Тураталиевич, ошо доллар туура айтып атасыз, доллар сомго карата арзандап атат. Бирок ошол эле кезде бүт эле товарларга автоматтуу түрдө баалар түшкөн жок. Бирок буга жана поставщик импортерлорунда түшүндүрмөсү бар. Алар айтып атышат, ошо доллар күчтүү кезинде ошо бүт эми контрактты түзүп койгонбуз. Ошондуктан азыр түшпөй атат деп. Ошондой да бир немеси чыгып атат да, түшүндүрмөсү.